Орусиялык басылмалар Москвадагы Крокус Сити Холл соода борборунда теракт жасоого шектелгендер телеграм-каналы аркылуу тартылганын жазып чыгышты. РИА Новости маалымат агенттиги Ислам мамлекети террористтик уюму шектүүлөрдү Садои Хоросон телеграм-каналы аркылуу тартканын өздүк булагына таянып жазган. Политклиника медиасы террордук актыларга чакырууларды таратып жаткан телеграм-каналдарды текшерип көрдү. Вестник киберполиция России телеграм-каналы Крокус Ситидеги теракттан кийин орусиялык мектеп окуучулары мессенджерлер аркылуу ар кайсы аймактарда теракт жасоо сунуштары менен массалык түрдө билдирүүлөрдү ала баштаганын жазып чыкты. Телеграм-канал балдарга жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн скриншотторун дагы жарыялады. Анда теракт жасаганы үчүн ар кандай сумманы убада кылышат. Аталган телеграм-канал мындай сунуштар менен билдирүү келген учурда өспүрүмдөргө эмне кылуу керектигин жазып чыккан. Алар менен жазышпоо керек. Жөнөтүүчүнүн телефон номери көрүнүп тургандай кылып, бардык жөнөтүлгөн билдирүүлөрдү скриншот кылуу зарыл. Скриншот кылгандан кийин чоңдорго жана тиешелүү органдарга билдирүү жөнүндө кабарлоо керек. Мессенджердин администрациясына билдирүү жөнөткөн колдонуучу тууралуу даттаныңыз. Мессенджер профилинин жөндөөлөрүнөн белгисиз телефон номерлерден келген билдирүүлөрдү болтурбоо үчүн купуялык чектөөлөрүн киргизүү керек. 29 мартта Павел Дуров бир нече күндүн ичинде теракт кылуу боюнча 10 миңдеген чакырык жасоо аракетине бөгөт коюлганын билдирди. 4 күн мурда Телеграмдын орус тилдүү колдонуучулары чоочун кишилерден терактка чакырган билдирүүлөр келип жатканына даттана башташкан. Биз 1 сааттын ичинде бир катар техникалык чараларды көрүп, мындай активдүүлүктү токтоттук, деди Дуров. 28 мартта Эмгек министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу кыргызстандыктарды да ар кандай чагымчылдыкка алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, акцияларга катышпоого, ошондой эле балдарды көзөмөлдөөгө чакырды. Биз мигранттардын Москвадагы кыргыздар деген аталыштагы телеграм-каналын карап көрдүк. Каналга 10 миңден ашуун адам катталган. Ал жакта түз мааниде террордук актыга үгүттөгөн билдирүүлөрдү көрө алган жокпуз. Бирок акчага муктаж болуп жаткандарга жардам берүүнү сунуштагандарды көрүүгө болот. Ошондой белгисиз жумуштарды сунуштап, күнүнө жакшы акчаларды табуу боюнча сунуштар жазылган. Жыйынтык телеграм-каналдары аркылуу чоң суммадагы акча сунуштоо менен ар кандай жумуштарга азгырыктар болот. Ошондой эле мессенджерлерди пайдалануу менен террордук актыларды уюштурууга чакырыктар да катталган. Социалдык тармактардагы күмөндүү жумуштарга орношуудан этият болуңуздар.